Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубановичте. Рахмат. Мен ал азимишти колдоп бир кыскачада, мисалы, мунун баарын албетте колдойбуз, бирок жанагы каттоону кеңейтүүдө биз жанагы учагыбызды ачууда коопсуздук маселесин эске алышыбыз керек. Анткени мына билесиңер, дүйнөлүк маңзат, баңгизат рыногуна 10% Кыргызстан аркылуу чыккан ошол маңзаттын көлөмү бар дейт да. Бул ушундай маалымат бар. Ооганстандан Тажикстанга, Тажикстан аркылуу, биз аркылуу мына Москвага, башка мамлекеттерге кетет. Ошол жагын эске алышыбыз керек. Болбосо эми Тажикстан менен билесиңер да, мына бул өзгөчө биздин Баткен аймагынын жарандары күнүмдүк соода сатыпта катуу кызматташышат. Колдойбуз. Экинчиден мен кыскача эле айтып коеюн, мына жакында Өзбекстан Кыргызстандын картошкасын алууга, киргизүүгө тыюу салды. Ушуну өкмөт чоң деңгээлде карасаңар деген айтайын деген оюм да. Анткени Өзбекстан азыр ЕСке мүчө өлкө эмес. Бирок алар биз аркылуу, биз чегарабызды ачып берген аркылуу орустардын рыногуна, белорустардын рыногуна чыкты да. Мына Бишкекте карасаңар, Дордойдо Өзбекстандан келген бүт ткань, жанагындай кездемелер баары биз аркылуу алар Орусиянын чоң рынокко жол ачып атат. Биз аларга көп мындай өндүрүшүн колдоосуна мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз биз. Бирок алар дагы биздин ушундай картошка болобу, азык-түлүк маселесинде алар дагы бизге мындай жолтоо болбош керек. Ушундай маселеде Тажикстан болобу, Өзбекстан болобу, биз бир тең ата сүйлөшүп, ошондон бери өкмөттөн бир дагы мындай үн каткан эч ким болгон жок. Эмне үчүн биздин картошканы Өзбекстан алуудан баш тартууда? Ошого бир түшүндүрмө берип коесуздар деген ойдомун. Рахмат. Ашырбек Мойдонович, кат жүзүндө жооп берип коюңуз депутат Жанарбек Кубановичке.